Salamdın erежесі. Басып келген адам отырған адамға салам береді. Жана кичүү адам жашы улуу адамға салам береді. Аттуу келген адам жөө жүргөнгө салам береді. Ат минген адам эшек минген адамға салам береді. Артынан келген адам салам береді. Саламға жооп кайтарган адам жообун угузуп кайтаруу керек. Эгер угузбаса, жоопко эсептелинбейт. Үйүнө киргенде да салам айтып кирүү керек. Егер үйде эч ким болбосо, ассаламу алейна ва аля ибадиллахис солихин деп кирсин. Периштелер ага жооп кайтарат. Береке көбүрөөк жана толук ашыкча болот. Жана кичине балдарга да салам берүү керек. Аларга таалим тарбия болот. Башка сөздөн мурда салам айтуу керек. Салам айтуу сүннөт. Жооп кайтаруу важип. Егер көпчүлүк болушпаса, араларынан бир киши салам айтса, жетишерлүү болот. Егер бардыгы салам айтса, абзел. Егер салам берген киши кулагы укпаса, оозун кыймылдатып, же колу менен ишара кылып, жооп кайтарганын билдирсин. Саламдын жообун уккан учурда кайтарууга тийиш. Егер кечигип жооп кайтарса, жоопко эсептелинбейт, күнөөкөр болот. Себеби жооп кайтарбоодо аны кордогонго эсептелет. Егер бир кишиден салам жөнөтсө, же бир катка салам деп жазган болсо, саламын угаары менен жооп кайтаруу керек. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силер ыйманга кирмейинче бейишке кирбейсиңер. Өз араңарда бири-бириңерге мухаббат коюп, жакшы көрмөйүнчө ыйманга кирбейсиңер. Силерге кабар берейинби? Кайсы ишти жасасаңар, араңарда мухаббат пайда болот. Араңарда саламды ачык угузуп айткыла." Саламды бардык мусулмандарга айтуу керек, тааныса да, тааныбаса да. Татархонияда айтылган: салам айтуу макрух. Куран окулуп жаткан жерде жана шарият илиминен сабак болуп жаткан жерде жана азан коомат айтылган учурда. Аннас бин Малик радиаллаху анху айтат: "Мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 10 жыл кызмат кылдым. Бир ишти кылган болсом, эмнеге муну кылдың деп айткан жок. Ошондой эле бир ишти кылбай койгон болсом, эмнеге кылбадың деп да айткан жок." Анан айтат эле: "О Анас, сага бир канча осуяттарым айтам. Жаттап калгын. Түндөрү туруп көп намаз оку. Периштелер жакшы көрөт. Үй бүлөңө киргенде салам айтып киргин. Аллах Таала үйүңө береке киргизет. Төшөккө жатканыңда даарат менен жатып жүргүн. Эгер ошол түнү өлүп калсаң да, шейит катары өлөсүң. Үйүңдөн чыкканда учураган адамга салам айт. Аллах Таала соопторуңду көбөйтөт. Мусулмандардын жашы улуусун урматта. Жашы кичүүсүн сыйла. Мен сени менен бейиште ушундай болом деп сөмөйү менен орто бармагын жакындатып көрсөттү. О Анас, билип кой, эгер кайсы пенде ар бир жутум тамак жегенде Аллах Таалага альхамдулиллах деп хамд айтып, ар бир ичимдик ичкенде хамд айтып турса, Аллах Таала ыраазы болот. Ибн Салам радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын укканмын. Айтат эле: "О адамдар, саламды ачык айтсаңар, тамак берсеңер, түндө адамдар уктап жаткан учурда намаз окусаңар, бейишке киресиңер." Жана риваят кылынган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Бейиште бир бөлмө бар. Бардык түстөр менен кооздолгон. Анын ичи сыртынан көрүнүп, сырты ичинен көрүнүп турат. Ал бөлмөнү көз көрбөгөн, кулак укпаган, адам баласынын оюна келбеген нематтар, жыргалчылыктар менен толтурулган." Сахабалар айтышты: "О Аллахтын элчиси, ал бөлмөлөр ким үчүн даярдалган?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ким ачык салам берсе, жана тамак берсе, дайым орозо менен жүрсө, адамдар уктап жаткан учурда намаз окуса." Сахабалар айтышты: "Бул иштердин бардыгын кылууга кимдин мүмкүнчүлүгү болот?" Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Оба, бул иштерге арине мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бир мусулманга жолукканда салам берсеңер, ачык салам бергениңер, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдө эле тойгузуп тамак берсеңер, тамак бергениңер, бир ай Рамазан айын кармап, жана Шаввал айынан 6 күн кошуп кармасаңар, дайым өмүр бою орозо кармаганыңар, куптан менен багымдат намазын жамаат менен окусаңар, адамдар уктап жаткан учурда намаз окуганыңар." Себеби ошол учурда Яхуди, Насрони, Маджусилер уктап жаткан учур. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: "Бир мусулманга жолугуп салам айтса, Иблис алейхи лаанаты айтат экен: "О аттиң, булар саламдашып ажыраганда бардык күнөөлөрүнөн ажырап, күнөөлөрү кечирилип кетет го." Имран бин Хусайн айтат: "Бир киши келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга:
«Ассаламу алейкум» деп салам айтты эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп кайтарып, «Сага 10 эсе жакшылык жазылды» деди. Жана бир киши келип, «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух» деди эле. Ага да жообун кайтарып, «Сага 30 эсе жакшылык жазылды» деди. Жана бир киши келип, «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух ва магфиротух» деп салам айтты эле. Ага да жообун кайтарып, «Сага 40 эсе жакшылык жазылды» деди. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.